Kuştar kuttuk aytkan gilas gülü. Angeme. Çıgarmanın avtarı Zina Kampasanova. Okugan, audioluşturgan Ernest Kıyas. Bul uyga kış aldı göçüp geldik. Gorosu çakan, bir bay tüp gilas menen çay rozasının eki tüp badalı öset. Çoğun göçöden gıyla içkeride, eki kulaş gelgen tar gorosu var üyüzdü baldarız Aralça dep atap alıştı. Жазында биздин кичинекей Aralçada эң биринчи gilas гүлдөдү. Gilas 3 күндө gül açat eken. Birinci günü gül çanaktары жарылып, учуğa кара баштады. Экинчи günü gül açıp, бирок желекчелери толук жазыла албай турду. Üçüncü günü taң bizdi буга чейин доошун укпаган куштардын түркүн обон үн менен шаттуур сайраган ойготту. Айванга чыксам, gilas бадырак ата текши гүлдөп калыптыр. Шагы көрүнбөй аппак гүлгө оронгон байтүп gilas корону ак булуттай чүмкөп турду. Аны узакка тиктесең, Аралчабыз кайдадыр калгып жылып бараткан сейт. Гиластын гүлдөрүнө сонуркагандан да ушул ажайып малды чымчыктардын туюп сезип, той түшкөндөй чогулуп, кубул жута шаттанып сайрашканы мага зор жаңылык болду. Дарактын биринчи гүл ачканын байрамдашкан куштардын сулуулукка куштарлыгы, сезимталдыгы таң калтырды. Gilas kança günde gülдөдү? Деп кечинде уулумдан сурадым. Ал да байкап жүргөн экен. 2 күндө деди. Жок, 3 күндө. 3-чү күнү саар менен куштар сүйүнчүлөштү го бизге. Ошол күнү күндүзү арларда көп учуп келишти, деди уулум. Ошентип Gilastын гүлдөшү, жалбырак байлашы, мөмө түйүшү биздин үй бүлө үчүн өтө кызыктар окуялардан болду. Ал эми чай розалары гүлдөгөндө кып-кызыл өрттөй алуулуп, жыпар жыты корого батпай буркурап турду. Ага кумарыбыз кангандан кийин дубалды түптөп эгилген хризантема, астра гүлдөрүнүн өсүп чыгышын күнүгө аңдып калдык. Биздин Аралчага жаз ушинтип келди. Чыгарманын аягы.